Бозгунда жүргөн президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келиши абдан кызуу талаш тартышты жаратып жаткан учуру 2019 жылдын март айында биз Москвага барганыбызда 2 инсанга кезиктик эле. Алардын бири улуу мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун кызы Эльмира Разакова болсо, дагы бири Аскар Акай уулу болгон. Ошол Москвага барган сапарыбыздагы маектин тиешелүү бөлүгүн бүгүн алгачкы ирет жарыялайбыз. Мен абдан мындай чыдамсыздык менен күткөн жагдай деп ошо Кыргызстанга кайрылып баруу жагында кеп болгон экен. Мен макаланын түп нускасын дагы окудум орус тилинде. Ушул каалоо канчалык күчтүү, канчалык үмүт артып турасыз? Кыргызстанга качан барайын деген оюңуз барбы деги эле ой? Эми Кыргызстанга мүмкүнчүлүк кечээ эле барышым керек эле да. Кечээ эле эми мына 15 жыл өттү. Эки агам узап кетти, мен узата алган жокмун. Чыңгыз ага кетти, узата алган жокмун барып. Ошондуктан Кыргызстанга барып ошол Куран окутуп дегендей. Менин эч кандай максатым жок Кыргызстанга барып кызмат сурап же бийликке кийлигишкендей эч кандай андай ой максатым жок. Бирок эми өз жер, өз элди, өз жерди сагынасың да сөзсүз. Анан Москвада канча турсак ошончо эле мен каалоом. Бирок мен түшүнгөм Бакиевдин, Отунбаеванын, Атамбаевдин мезгилинде сөзсүз мага жол жабык болоорун түшүнгөм. Анан менде үмүт пайда болду. Эми жол ачылып, барып, эл менен учурашып, жер менен учурашып дегендей. Жана өткөн кеткендерге Куран окутуп, эскерип, парыздарды аткарыш керек да. Ошондой эле болбосо анан сөзсүз эгер элибиз, бийлик мени пайдаланам десе, мен даярмын сөзсүз. Эми менин байлыгым ошо билим, илим жана тажрыйба. Ошону менен сөзсүз элибизден аянбайбыз. Ошон үчүн мына мен ар дайым жазып айтып жүрөм. Мына акыркы китебибизди ошон үчүн жаздык. Ошо Кыргызстанга ошо азыркы учурда сөзсүз керек. Мына бир 10 жылдык жаңы программа иштеп чыгып, мына азыркы президент ушуга жол ачып берсе, мисалы 10 жылдык программа түзүп, эл аралык уюмдарды колдонуп, менин билим тажрыйбамды колдонуп, мен даярмын. Мен ага эч кандай каражат сурабайм. Аскарга мына сиз айтып аткан үмүт же болбосо мүдөө жүзөгө ашып кала турган болсо, сиз кыска мөөнөткө эле барып кетүү жөнүндө сөз кылып жатасызбы, же мүмкүнчүлүк берилсе биротоло Кыргызстанга кайтып баруу жөнүндө сөз болуп жатабы? Эми биринчи мезгилде сөзсүз убактылуу барып келгенге, себеби мен бул жерде Москва университетинде жумуштамын да. Мен бул жерде дагы өзүмдүн обязанностьтарым бар, аларды аткарышым керек, профессор катары, окумуштуу катары. Мен пландарым бар. Эртең эле жол ачып берсе, толук көчүп кете албайм. Азырынча барып келип, анан кийин сөзсүз ата журтка барышыбыз керек. Сөзсүз ал. Ата журт дегенде мына Осмонокун Ибраимов маектердин биринде айтып атат. Абдан мындай жан дүйнөсү мындай адам эле, тигиндей адам эле деп сиз жөнүндө айтып келип, мекенге болгон кусалыгыңыз, сагыныч жөнүндө кеп болгондо Аскар Акаев токтоно албай көз жашы кылып ыйлаган учурлар бар. Туура, сөзсүз, конечно, сөзсүз. Эми биз тоолук элбиз да, сөзсүз Ала тоону сагынасың, эң биринчи тоолук элбиз да. Ошондуктан биз Бермет кызым Швейцарияда турат да, анан жыл сайын ошо жайында чакырат, барып ошол эми Швейцариянын тоолору да Кыргыздын тоолоруна окшош да. Мисалы ошол тоолорго барып, тоолордо бир жума басып келсең, кандайдыр күч, ошо дем берет да. Ал эми Швейцариянын. Анан өзүбүздүн Ала тоого барса сөзсүз анда. Эң негизи ошол элибизге дагы бир пока күч бар да, илим, билим
кете электе ушундай жардам берип калсак деген ой бар да. Ошо бизди тынчсыздандырган ушу мына ушу азыр өзгөчө мезгилде ушундай переломный момент, мына математиктерде бифуркация деп коет. Ошо же мисалы Кыргызстан бийик траекторияга өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо ошо бойдон калып калат да. Ошо бойдон кедей мамлекет болуп анан артка отура берет. Мына ушул азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо бүт кыргызстандыктар ошо Кыргызстанды ушул бифуркациянын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып көтөрүп кетишибиз керек да. Болбосо анан артта калып калуу. Мына мисалы дагы бир мүмкүнчүлүк ушуну айта кетким келет. Азыр Өзбекстандын жаңы президенти прогрессивдүү адам экен. Эми Ислам Каримов менен 10 чакты жыл премьер болуп иштеш бул оңой эмес, оңой испытание эмес. Ошондон өтүп, бирок прогрессивдүү адам экен. Азыр мисалы жол ачып бүт дүйнөдөгү өзбектөрдүн баарын чакырып атат, келип көтөргүлө деп. Мына Россиядагы атактуу миллиардер Усманов барып азыр көп иштерди баштап атат ал жерде. Дагы башкалары, менин бир досум бар, профессор, атактуу экономист, ошо академияда иштейт Россиянын. Ал барып азыр экономика илимдерин көтөрүп, стратегия даярдап атышат. Ушу узак мөөнөттүү. Ал Өзбекстан президенти преференция жасап берди. Мына былтыр президент Путиндин расмий сапарынын убагында 80 ректор, 70 академик барып, ошо жерде 14 филиал ачып келишти. Ошонун бири институт ядерной физики, себеби атом электростанциясын курган атышат да. Ошо өз кадрларын даярдаш үчүн азыр ошол Россиянын жардамы менен жаңы кадрларды даярдап атат. Академиясын кайра жаратып, академиясын көтөрүп атат. Президенттин кууп жиберди эле, ушу Германияда жүргөн, аны чакырып кайта башкарып иштеп ушундай көтөрүлө баштады да. Ал эми Кыргызстанды карап көргүлө, ушу Россияда миллион кыргыз жүрөт, көбү көтөрүлүп кетти азыр. Ошонун ичинде күчтүү бизнесмендер бар, профессорлор бар. Ушулардын баарын пайдаланыш керек. Мына Кумтөр өтө чырлуу долбоор катары кыргыз коомунда сыпатталып айтылып келе жатат. Сиз буга чейинки маектериңизде Сиабекадагы, Камекадагы, Бирштейндагы Кыргызстанга эч кандай зыян келтирбеген айткан жайыңыз бар. Ошол эле учурда аларга салыштырмалуу айрым бир кыргыз саясатчылары бул ишти абдан саясатташтырып, чоң зыянын алып келгенин айткан жайыңыз бар да. Сиз чындап эле Сиабека, Камека же болбосо ошол эле Бирштейндер Кыргызстанга зыян келтирген жок деп ойлойсузбу? Эми мындай да, Абдыбегиним эсептебей эле ушундай жала жаба беришет да. Алтын, нефть булар удаа жүрөт. 90-жылдарда алтын дагы текейден арзан болчу. Алтындын унциясы 300-400 доллардан ашпай турган. Ал эми ошол тоодо жана 4 километр бийик ошо эсептегенде анын себестоимосту өздүк наркы ошо где-то 350ге жакын да. Анан биз кимге гана кайрылбадык, баары айтат, ну зачем мы придем на убыт, себе убыток деп. Анан ошондуктан бирок биз ошо бир чоң проект башташ керек эле да, чтобы инвестор тартыш үчүн. Ошон үчүн абдан чоң аракет жасадык. Сиабека да жардамын берди, ошол Канаданын чоң компаниясын алып келиш үчүн. Майда чүйдө компания көтөрө албайт андай маселени. Эми кыргыздардын оюна койсоң, ошол кезде айткан, ой Аскар Акаевич, Канадан эмне кыласыз? Биз өзүбүз эле барып кол менен эле казып, ошонун баарын иштетип алабыз деп. Андай болбойт. Ошондуктан мына менимче Кумтор абдан успешный проект болду, эң чоң проект болду. Ошол жана Кыргызстанды 3 нерсе кызыктырды 90-жылдарда. Биринчи демократия, экинчи ошо Кумтор проект. Ошон үчүн Кумтор проекти башталгандан инвесторлор келди. Айнек заводу. Инвесторлор билесиңер, Айнек завод Токмоктогу, радио завод Кореянын негизинен, сигаретный завод Бишкекте, дагы көп эмелер келди. Эми ошо туура айттың, энем жанакы популист саясатчылардын
ошол спекуляциялары менен алар ошо бүт инвесторлорду душман кылып койду. Ошо мына инвестордун баары кетти. Азыр тышкы инвесторсуз мамлекетти көтөрүш мүмкүн эмес. Мына азыр дагы бир баса айтып кетейин, мына кошуналарды байкап туруш керек. Кошуна президент эмне жасап атат? Ошол бүт баарын чакырып преференция берип атат. Даже кече хоккей кайда, Өзбекстан кайда? Ошо хоккей клубун эметип, Россиядан хоккеисттерди тартып, кече айтып атат, мына Россиядан келген хоккеисттердин баарына Ташкенттен, Москвадагы шартынан жакшы квартира бересиң деп атат. Ошентип кызыктырып атат. Эми кыргыздарда ушундай, ошо жанагы популист саясатчылар ушундай бир пикир туудуруп койгон. Ошол инвесторлор келип, баарын республиканын кызыкчылыгына, республиканын, Кыргызстандын пайдасына иштеп бериш керек деп. Эч бир инвестор өз пайдасын көзөмөлдөбөй келбейт. Андай дүйнөдө жок. Ошо инвестор кайсы мамлекетке болбосун биринчи өз кызыкчылыгын көздөп келет. Ошондуктан биз психологияны өзгөртүшүбүз керек. Мына ошол менимче бул абдан ошо Кыргызстандын келечегине балта чапкан эң бир чоң кырсыктын бири. Ошо инвесторлорду бүт элге жаман көргөзүп коюшту. Мына эч бир инвестор азыр келип Кыргызстанга иштейин деген ою дагы мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми мына карап көргүлө, Кытай эл республикасы. Кытайлар мына бүт ачты, ошол эле бүткүл дүйнөдөн келип, Кытайлар кээ бир ошол предприятиелерде 3-5% гана пайдасын алат. Калган 93-95 Америкага кетет. Бирок Америка технологиясын алып келди. Америка өзүнүн менеджментин алып келди. Ошентип Кытайлар Американын технологиясын өздөштүрдү, Американын менеджментин өздөштүрдү. Ошо макул болуп, ошо 95% пайдасын инвесторлорго берип, бирок ошол 3-5%ке ыраазы болуп, анан өздөрү ошо технология, мына 30 жыл технология, менеджментти өздөштүрүп, азыр Америкадан озуп кетти. Азыр эми өздөрү үйрөтүп атат башка дүйнөнү. Ошондуктан биз кандайдыр ошо бул жерден кандайдыр элдин психологиясын өзгөртүш керек. Дүйнөдө андай инвестор жок. Мен барып эле ошо кыргыздар жакшы эл экен, ушуларды багып, ушуларды өстүрүп, өнүктүрүп кетейин деген болбойт. Мына келбей калды. Ал жөнүндө мен сөз айткым келбейт азыр. Бирок буга мамилени өзгөртпөсөк, саясатчылар ошол элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, кыргыз калкынын келечеги үчүн өздөрүнүн ошо инвесторлорго болгон мамилесин өзгөртмөйүнчө биз элдин турмушун жакшырта албайбыз. Экономиканы көтөрө албайбыз. Себеби ошол инвесторлор технология алып келет. Мына ошо Кумтордо передовой технология алып келди, менеджмент алып келди. Ошол жерде иштеген кыргыз азаматтарынын баары ыраазы. Аскар ага, кечиресиз, мына сиз экөөбүз маегибизде Хан Теңир чокусу жөнүндө, тоо кыркасы жөнүндө кеп кылып калдык. Кумтөрдөгү дал ошондой тоо кырканын бир тутуму болуп турат да. Туура. Иш башталарда ошол 93-жылы жанагындай иштер башталып атат, 96-жылы биринчи алтын колго тийип атат дегендей. Ошо тез мөөнөттү иштетишти, карабай. Анан ошол тоо мөңгү азыркы абалдай болуп, чоң бир чуңкурга айланып, анын калдыктары бир көл болуп каларын алдын ала ушундай түшүндүрүп, алдын ала айтып сүйлөшүлгөнбү? Жок, мындай болду да, ал кемчиликтин баары ошо кийин чыр-чатактан кийин башталды. А дегенде эле биз экологияны эң негизги маселе катары койгонбуз. Ошондуктан ошол мөңгүлөрдү алар кубик кылып, кесип, аккуратно көчүрүп турушмак. Биз контролдоп жүрдүк. Мен өзүм да 1-2 жолу барып ошону көрдүм. Кийин ошонун баарын ошо кийин канча
мына 2005 жылдан кийин канча жолу аны договорду аннулировать этип кайта эметишип ошо 100 миллиондогон доллар утулушка мажбур болду Кыргызстан жана эл аралык соттон аны жазып айтылбай атпайбы, көбүн бүт эл аралык соттон тигилер утуп алып атпайбы. Ошо чыр чатактан кийин ошо экологиясына да көңүл бурулбай эле иши кылып кумтордон баягы өз чөнтөгүн пайдасына алайын деген саясатчылар мына ушунун баарын бузду деп эсептеймин. Ал эми 90-жылдарда болсо алар абдан жакшы иштешти. Мындайда бул естественный закон, а дегенде экономикалык. А дегенде нефтинин баасы көтөрүлө баштайт. Анан нефтиден кийин бир 5 жылдан кийин, 3-5 жылдан кийин анан алтындын баасы көтөрүлө баштайт. Ал кезде ошо 2004-жылы алтындын баасы ушу 400 доллардын негизинде болчу муну. Анан кийин Бакиевдин мезгилинде эң чокусу 2000 доллардан ашты. Мына ошондо Кыргызстан жакшы пайдасын көрүш керек эле. Чыр чатак менен көп утулуп калды. Азыр да жакшы, мына 1500-300 доллар. Мына ал чыр чатагын айтып атышат, бирок Акаевка бир да рахмат айткан жок. Себеби мына 20 жылдан бери валютаны кайдан алып атат Кыргызстан? Мына валютаны толук, эгер валюта болбогондо бүгүн сом кармалмак эмес. Эгер ошол алтын болбогондо, валюта түшпөгөндө өкмөт эмне кылат эле? Сомду кантип кармайт эле? Мына сомду ошол кармап турган ошо алтындан алган доллар, мына Россия нефтиден алган доллар менен кармап атат, туурабы? Казакстан да нефтиден алган доллар менен кармап атат. Финанс системасы ошол валюта менен. Аны эч ким айткысы келбейт. Мына 20 жылдан бери бүт валютный источник ошол кумтор. Кумторго рахмат айтыш керек. Ошол чыр чатак менен көп утулуп калды. Жүздөгөн миллион, балким миллиардтаган утулушка кетишти. Ошонун баарын өздөрү пайда көрөбүз деп, жанагы келишимдердин баарын бузушуп, кайта келишим түзүшүп, ошентип атып көп зыян келтиришти республикага. Мунун баарын изилдесе болот.